Салам YouTube, бұл KG Smart. Келіңіздер, бүгінгі видеоны сіздермен біргелікте біздің ескі досыбыз Купертин компания болған Apple компаниясына арнайбыз. Тағыраға алардың жақында шығушы iPhone SE 2 атты смартфоны туралы. Бізге жеткен маалыматтар бойынша бұл смартфон Apple компаниясы тарабынан шығарылған ең арзан iPhone-дардың бірі болады екен. Достар, сіздерге белгілеп ескертіп айтып кете тұрған болсам, азыркы учурда сіз біздің видеоны күндүзгү чыгарылышты көріп жатасыз. Менің каналымнан бір күннің içinde 2 видео чыгышына менің көрөрмандарым көнүп калыптыр. Жана мен бір күн видео чыгарбай койсом, менен өздүк бар акшама чейин жазып жатасыздар. Эрген сен бүгүн видео чыгарышты унутуп калдың деп азаматсыздар. Дал ушундай кетиш керек достор. Эгерде каналга жазылып элек болсок, подписаться деген кызыл жазууну басабыз. Андан тышкары ошол жерде бир коңгуроо турат, ошондо басып коюш керек достор. Биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүү үчүн. iPhone SE тууралуу сиздер туп-тура уктуңуздар. Ооба достор, Apple компаниясы арзан баалуу смартфон чыгарууну ойлоп жатат жана бул бир кызыктай. Негизи азыркы учурда смартфон базары кызыктарга бай болуп кетти. Эмне дегенде бир дегенде Huawei өзүнчө эле арзан баалуу смартфон чыгарып салат, бир дегенде Samsung арзан баалуу смартфон чыгарып салат, бир дегенде OnePlus, бир дегенде Oppo, же болбосо бир дегенде Xiaomi компаниясы да арзан баалуу смартфон чыгарып салат. Мен тамашалаштым. Ишене олайын дедиңиздер да. Xiaomi компаниясы өзү негизи арзан баалуу смартфон чыгарат. Аны коюп туралы. Булардын бардыгын негизи Apple компаниясы көрүп туруп, достор, келиңиздер чогулалчы, негизи биздин коллектив келиңиздер деп топтолуштуруп, эмнеге азыркы учурда биз аркага калып кеттик, калгандар алдыга чыгып кетти деген аналитиканы жүргүзүп туруп, караса калган компаниялардын бардыгы арзан баалуу смартфон чыгарып жатат, бир эле iPhone өзүнчө кымбат болуп турганына байланыштуу. Келиңиздер биз дагы бир арзан баалуу смартфон чыгарышыбыз керек окшойт, анда эмесе биз аркага кетип жатабыз дешип туруп, өзүнүн буга чейинки чыккан моделдердин бардыгын карап чыгышты. Кайсыл модель суротакка көп болгон жана жакшы өткөн деп туруп, жана кайсыл моделдин орну бош деп. Так деп караса iPhone SE ушул учурга чейин абдан көп суроталапка болуп жана өтө популярдуу болгон. Ойлоштур, келиңиздер андан көрүп бир ушул учурга чейин болгон бир смартфонду алабыз, ошол эле характеристикасын баардык нерсесин алып туруп эле смартфон иштеп чыгарабыз дагы iPhone SE 2 деп туруп сатып салабыз деп план кылышты. Буну мен сиздерге жөн айткан жокмун достор. iPhone SE смартфону менен тамашалашпаңыздар. Эмне дегенде буну мен биринчи жолу iPhone SE'ни биринчи жолу колума кармаганымда, анда бир 2-3 жыл аркада болсо керек, кармаганымда чындыгында бир смартфон кармаганда болгом да, бир башка модельдеги бир башкача смартфон кармаганда болгом. Эмне дегенде ал учурда колумда Samsung болсо керек. Samsung'ду кармап туруп, iPhone'ду кармаганда чындыгында бир башка смартфон кармагандай колго сезилген да. Ошондо эмне дегенде азыркы учурда достор, билесиздерби, мен магазиндерге барамбы же башка жакка барамбы, бирөөнүн колунда телефон көрөмбү, эки телефон болсо, мисалы эки смартфон болсо, бир колумда Honor, бир колумда Redmi же Xiaomi боло турган болсо, бирин кармаганда айырма деле жок. Мурун Samsung'да айырма болчу, азыркыча Samsung'дагы Huawei'ди турап алды жагында ушул дыркаларды же башкача эле смартфондорду коюп салганына байланыштуу айырмасы деле жок. Кармасаң билинбейт. iPhone SE'де байкалган, жана мен аны биринчи көргөн iPhone S5 деп ойлогом, бирок кийин ойлосо iPhone SE болчу экен. Чындыгында сапаттуу, мыкты деңгээлдеги өтө бир идеалдуу кылып иштеп чыгарылган смартфон. Менин сөзүмө азыркы учурда iPhone смартфону чындыгында кандай экенине түшүнгөн адамдар кошулуп класс басат. Ал эми түшүнбөгөндөр баары бир Xiaomi мыкты деп дизлайк баса беришет. iPhone SE 2 тууралуу сүйлөшө турган болсок, мен видеонун башында сиздерге арзан баалуу деп айтып койдум. Сиздер ойлоп калышыңыздар мүмкүн. Так, арген туруптур, алар демек ал жерде арзан кылып жатабы, ал жерге арзан баалуу система коюп коюшат деген да суроолор болушу мүмкүн. Жок, андайга мен толук кошула албаймын. Азыр мен сиздерге кандай күч кармаганын айтып беремин. Бул жерде экран өлчөмү 4,7 дюймдуу болот. Азыркы учурда мындай өлчөм iPhone 8 смартфонунда бар. Процессору болсо Bionic Apple компаниясы тарабынан иштеп чыгарылган 13 версиясы. Азыркы учурда бул чип эң мыкты болгон iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone Pro Max смартфондорунда бар. Жана бул смартфон Touch ID менен иштейт достор. Ооба, бул смартфонда Face ID болбойт, Touch ID болот. Бармактын жардамы менен ачасыз. Андан тышкары арка жагында 12 мегапикселдүү камера болот, болгону бир көздүү, алды жагында болсо 7 мегапикселдүү бир көздүү камера болот. Жана бул смартфондун баасы 35.000 рубль сомдун тегерегинден башталат достор. Ошондон 40тан өтүп кетет. Өздүгө жалпы эсептөө карап кичинекей кымбаттай берет. Ошентсе дагы бул смартфон баасы түшөт. Жана ошондой эле ушул баанын тегерегинде болсо дагы мени көрүп жаткан көптөгөн адамдар буну сатып алганга каражаты, акчасы жетет.
Азыркы учурда бул моделди абдан күтүп жаткандар бар. 2 жылдан бери күткөндөр бар. 1 жыл мурун сиздер менен видео даярдаганда ушул тууралуу айтып чыкканбыз жак. Бунусунда болсо белгилүү датаны бизге интернеттеги маалыматтарга таянып айта турган болсо, кайсыл күнү чыгышы тууралуу 2020-жылдын февраль айында чыгат. Февраль айында чыкса чыкты, чыкпаса жок деген дагы маалыматтар бар достор. Негизи келиңиздер, ар бирибиз ой пикириңизди комментарийге калтырабыз. Смартфонду күтүп жаткандар, күтпөй жаткандар, кереги жок, мага iPhone эмне кереги бар дегенде дагы ой пикириңизди комментарийге жазсаңыздар болот. Бүгүн болсо сиздердин кызматыңызда Арген Аширбек болду. Канал Кей Смарт болду. Кийинки видеолорго чейин аман туруңуздар. Сөзсүз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз, лайк басыңыз, досторуңуздар менен бөлүшүңүз. Дагы эмнени айтпай калдым. Кыска сөзүңүздөрдү кылып коюңуздар. Кечки чыгарылышка чейин пока-пока.